Кыргызстандын Москвадагы элчилиги таксист болуп иштеген кыргызстандыктын сабалышына байланыштуу Орусиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөттү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда, таксистке кол салуу окуясы 2023-жылы 18-июнда болгон. Жабыркаган адам элчиликке кайрылган эмес. Буга чейин Москвада таксист болуп иштеген кыргызстандыкка жанында отурган адам кол көтөргөн видео социалдык тармактарга тараган. Анда унаада сыра ичүүгө болбой турганын айткан айдоочуну жүргүнчү башы көзгө койгулап жибергенин көрүүгө болот. 12 жылдан бери токтоп турган жыргалаң көмүр кени иштей баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык көл облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында көмүр кенинин ичи менен таанышты. Ал аталган көмүр кени Каракол шаарын жана ага жакын аймактарды кыш мезгилинде көмүр менен камсыз кыларын белгиледи. Жыргалаң кенинин соткасына 100-120 тонна көмүр чыгарылса, кышында Каракол шаарын, Төп, Жетөгүз жана Ак Суу райондорун камсыздоо үчүн 12 000 тонна көмүр керектелет. Жыргалаңда Дөргө көмүр жана Шахта Жыргалаң 2 ишканасы бар. Экөө тең жеке компания. Шахта Жыргалаң кенинде көмүр запасы 20 миллион тоннага жакын болсо, Дөргө көмүрдө 4 миллион тонна кара алтын запасы бар. Баткен облусунун Кадамжай районунун Чабыбай айылынын тургуну жер талаштан улам кайнысын атып өлтүрдү деген шек менен кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлады. Ага ылайык окуя 2-августта болгон. 60 жаштагы шектүү мас абалында өзү менен кошо алып жүргөн мылтыгы менен 49 жаштагы кайнысы менен анын жанындагы 22 жаштагы баласын атып өзү из жашырган. Шектүүнүн кайнысы алган жарааттан улам ошол жерде каза болгон. Анын уулу Кызыл Кыя шаардык ооруканасына жеткирилген. Кылмышка шектүү көп узабай жашаган үйүнөн кармалып, камакка алынды. Маркумга соттук, медициналык, соттук, биологиялык экспертизалар дайындалып, бул фактыга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Баштапкы маалыматтарга караганда, жаңжалга жер талаш себеп болгон жана алар көптөн бери урушуп келген. Бишкек-Нарын Торук-Артуна жолунун 343-чакырымында 2 унаа кагышып 9 адам жабыркаган. Бул тууралуу Нарын облустук милициясынан кабарлады. Маалыматка ылайык, кичи автобус 17 жүргүнчү менен Актала районунан Бишкекти көздөй жол тарткан. Ал эми жеңил автоунаа Нарынга бараткан. Кырсыктан жабыркаган 9 адамдын 4-өө жеңил унаада бараткан. Бир жүргүнчү жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ал эми калган 5 адам бустун жүргүнчүлөрү болгон. Айдоочу жана 2 жүргүнчү ар кандай жарат менен ооруканага жаткырылган. Дагы 2 реанимацияда. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү амалдары жүрүүдө. Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы муниципалдык ишканасынын автопаркында жаңы автобустардын келишине даярдыктар кызы жүрүүдө. Муниципалитеттен билдиришкенде, ишкананын базасында 300 даана эски Ясин автобустары аукцион аркылуу сатылды. Эски автобустардан чыккан таштандылар чыгарылып, учурда эски асфальтты сыйруу иштери аткарылууда. Мындан тышкары ишкананын аймагында газ толтуруучу компрессордук станциянын курулушу уланууда. Асфальт төшөө иштери аяктагандан кийин тышкы жарыктандырууну орнотуу иштери жүргүзүлүп, айланасы көрктөндүрүлөт. Ошондой эле автопарктын айланасын тосуу иштери дагы кызуу жүрүүдө. Кыргызстанда жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү кампаниясы жарыяланат. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Үсөнбекова билдирди. Анын айтымында, аталган мыйзамдын максаты мүлктү жана кирешелерди мыйзамдуу экономикалык жүгүртүүгө тартуу, ыктыярдуу декларацияланган активдердин кол тийбестигинин кепилдиктерин, катышуучу адамдардын кол тийбестигинин кепилдиктерин белгилөө, мүлктү ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү процесси. Ошондой эле ыктыярдуу декларациялоо процессинин сырын сактоо болуп саналат. Үсөнбекова активдерди ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү көмүскө активдердин бир бөлүгүн мыйзамдуу жүгүртүүгө киргизүүгө мүмкүндүк берет. Натыйжада мыйзамдуу экономикалык активдүүлүктүн өсүшүнө шарт түзөт. Эл үмүтү стипендиясына студенттерди тандоо аяктады. Жыйынтыгында 13 студент тандалды. Бул жылы стипендия Колумбия, Стэнфорд, Гарвард, Сеул улуттук университети жана башка чет мамлекеттердеги окуу жайларга тапшырып, магистратурага өткөн жана докторлукту жактай турган студенттерге берилет. Быйыл Эл үмүтү стипендиясына 17 студент талапкер болгон. Былтыр бул программага 8 талапкер тандалып алынып, жалпы 30 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Бул жылы канча каражат бөлүнгөнү айтыла элек. Президент Садыр Жапаров былтыр май айында Эл үмүтү деп аталган эл аралык стипендиясын түзүү тууралуу жарлыкка кол койгон.
Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Куттубек Рысматов Түркиянын Стамбул шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдирди. Спортчу 55 килограммга чейинки салмак категориясында катышкан. Чейрек финалдык беттеште индиялык балбанга 6-9 эсебинде жеңилип калган. Жубатуучу беттеште израилдик балбанды 4-0 эсебинде жеңген. Ал эми коло медаль үчүн беттеште түркиялык балбан менен күч сынашып, жыйынтыгында 11 эсебинде жеңип, коло медалдын ээси болду.